Китайская Chery Arizo 8. Бул машинаны легенда кылып убийца Toyota Camry жана Capri берип коюшат. Действительно эле ошондойбу? Бул машинаны бүгүн сиздерге толук көргөзүп беребиз. Бул машинаны карасаңыздар, настолько вид агрессивный, красивый кылып жасаптыр. Ушунчалык эле прочный, ушунчалык эле жакшы экенин бүгүн сиздерге далилдеп беребиз. Адамдар бир кызыктай болот экен бизде. Китайский машиналар чыкканда, о, китайский андай, биздин Киябыз жакшы, анан Солярисибиз жакшы деп жүрүп Аризолорду андай экен, Chery мындай экен деп. Эми башында базар жок, бузулуп жүрдү, коробкалары бузулуп жүрдү, наркы болуп жүрдү, бирок все равно адамдар оому болот экен да. Bir-эки жакшы реклама болуп, нар жак бер жактан бир көрүп калса эле, все. Сразу эле китайский жактарга ооп кетет экенбиз да. Бүгүн бизде Chery Arizo 8 2025-жылкы 200 биз алганда 240 км болчу пробеги. 1.6 турбо бензин 180 аттын күчү менен ошону сиздерге жакшы бир тест-драйв кылып көргөзөлү деп чечтик. Азыркы күндө өзүңөр билгендей эле өтө мондай соцсеттерде деле каякты караба өтө популярный болуп атат. Именно могу Chery Arizo 8 Comfort Plus'ка. Элдер келип жада калса, могу башка областтардан келип, Москвага келип, биздин партнерлордон башка жанагындай немелерден Москвага чейин келип, ушул Chery Arizo 8-дерди алып кетип атат да. Неге мынчалык жанагындай жакшы жактары бар? Неге мынча элдер буга көп басым жасап атат? Мен өзүм дагы атайын максимальный комплектациясын табып, ушуну бир элдерге көргөзөлүчү. Деги эле ушунчалык элдер жактырганчалык бар экен, комплектациясы, характеристикасы, жүрүм туруму кандай болду экен деп, ошону бүгүн сиздерге көрсөтөлү деп, мынакей жолго чыктык. Туугандар, видеонун башында бир 30 секунд убактыңыздарды алабыз. Эгерде частный жанагындай машинелерди арендага издеп аткан болсоңуздар, өтө сонун вариантта берилип атат. Могул көрсөткөн машинелерди на самом деле бул машинелер мен айтып аткан ценалардан 200-300 рубльга кымбат туугандар. Эгерде менин атыман келсеңиздер, өтө жакшы арзан баада берип атат. Ушул машинелерди канча баада алсаңыздар, ошол бойдон калат туугандар. Акция вообще-то 1 ай болот. 1 айдан кийин келгендерге кымбатыраак берилет туугандар. Машинелердин арендасын айта кетсем, например, могул экономдор 1700дөн, рестайлингтери 1900дөн. Комфорттор болсо 2600дөн, мурун 2800дөн экен эле. Комфорт плюска болсо 5 тундарда 2800дөн берип атат, мурун 3100дөн экен эле. Chery Sempro Max'тар 3300дөн экен эле, мурун азыр 3000 рубльдан берип атат менин атыман келсеңиздер. Ошондой эле Exit'тер LX было дейт 3400дөн экен эле, азыр 3200дөн кылып берип атыптыр. Haval F7'дерди 2800дөн берип атыптыр, аларда 3200 рубльдан экен эле. Аризолор 3500 рубльдан экен, эгерде менин атыман келсеңиздер 3400 рубльдан берет туугандар. Депозит пул паркта 15 миңге чейин, Комфорт плюстарга экен 10 миң рубльга чейин, экономдорго экен күнүнө 200 рубльдан чогулат туугандар. Айта кеткендей эле, бул акция 1 ай бою болот. Парктын комиссиясы 3% экен туугандар. Эгерде бул жерден машина алып иштей турган болсоңор, вывод средстволары бүт бардыгы моментально экен. Адресин, телефон номерин видеонун астына жазып коем туугандар. Акция болуп атканда келип алып алсаңыздар, ушул бойдон азыр кайсыл баада алсаңыздар, машинанын баалары өзгөрбөйт, арзан бойдон минип жүрө бересиңер. Кеттик анда видеону дагы уланталы. Кытайлар молодец. Ушул орустардын рыногуна кирип, какой-то бир частьтен экономдоп болсо дагы арзаныраак машина чыгарып, ептеп сатып атат да. Анжанский полкага түшкүм келет кылып жагына сыртын каратсаң жөн эле. Шумка жок, базар жок машинедечи, бирок анча-мынча машинеде жок нерселер бар да туугандар. Азыр капотун дагы ачайын. Так. Капотун ачып коеюн. Бул машинеде самый жанагындай современный робот коробка экен туугандар. Робот коробка. Мен бир дагы ушул убакка чейин бир дагы машиненин именно могу Chery 2 жолу тартыш керек окшойт да. Chery Arizonун коробкасы бузулду деген укпадым, бирок Chery'ден башка жана 3 Pro, 4 Pro дегендердин коробкасы көбөлүп атты. Міне ушул 2 жолу тартыш керек экен да. Аризолор действительно
прочный, практичный. Өтө жакшы машина экен. Так. Эки жолу тартып койсоң уже ачылат экен. Ой, олки, мондо жокпу жанагында, Мынакей ушундай кылып экономдоп атат да, короче, немеси жок экен. Кармап туруучу жанагындай цилиндри жок экен. Мынакей моң коюп коет экенбиз да жанагы. Всё. А так өзүнүн цилиндри жок экен. Может, заводдон дополнительно дагы жана доп функция кылып коштуруп алса болоттур балким, билбейм аны. 1.6 бензин турбиновый мотор туганда 180 с чем-то аттын күчү менен экен. 100га канчага чейин чыгат экен, Умар көрбөдүңбү? 7 секунд. 100га 7 секунд нормально. Ошол мен ешкаман ашчы эле да, мен ешкам где-то 7,5-8 секундта чыкчу эле, булар кадимкидей. Бирок 100га чейин ешкадан аша албачу эле, бир 180 200га барганда кадимкидей уже дизелдерден жөн эле алгом алып өтүп кетет экен. Бирок эми скорость дагы неважно анчалык мындай комфортно да керек да, комфортность, безопасность дегендейчи. Былтыр бекен, мурдагы жылы бекен, билесиңер, Аризоло жаңы чыгып аткан маалда мен ешкам менен барып, Шереметова жакта бир аз гонка тартып калдык. Кетти içeri. Болdur экен, Молодцы. Черри Аризо 8. Действительно шустрый машина экен туганда. С места деле, сходу делеч. Өтө жакшы күлүнөт экен, действительноч. Азар жок, мен ошондо кетишине мындайча айтканда там бердим бул машинагечи. Бирок мен анда ал машинелерге отуруп өзүм айдап көргөн эмес болчумун да. Кетиши кетет экен, базар жок. Тепсең бирок Солярис деле кете берет, Kia Rio деле кете берет да. Управляемость, реально управляемость не очень, да. Ондай машина непослушный экен, да. У каждого есть здесь право на независимый выбор. Со мной твоя орава, и мы орем. У каждого есть здесь право на независимый выбор. Мерс БМВга отуруп туруп, анан кийин буга отурган адам иномаркада отурган адам бул китайскийди вообще признавать этпейт да. Именно ходовой части боюнча, управляемости боюнча. Анан кийин могул негедир 50-60тан өткөндөн кийинби рулем мондай каттуу болуп калып атат да. Бирок эми бара-бара үйрөнүп калат экенсиң. Мен биринчи отурганда Мерстен кийин руль каттуу болуп калып, мындай бура келейин дегенде бир колго негедир оор сезилип атат да магачы, жанагы бир аз айдасаң колуң талып калчудай болуп, ошондой сезилип атат. А так кетиши кетет экен бирок. Билесиңер го, жанагы Мерс менен жарышканда Мерсти алып койгон кадимкидей элечи. Мерсти алып койгон. Мынакей уже 150-160 кетип атабыз. Бул машина даже жада калса обкаткада боло элек болуш керек. Болгону 260 эле километр пробеги мененчи. Могул жанагы управление паласы дагы өзүнчө эле мынтип башка жакка тарта береби же кандай, какой-то мен рульда какой-то бир мондай непонятка сезип атам да, колумдачы непонятка сезип атам. А так интерьердин аркы беркилерин сонун кылды. Жанагынтип мен биринчи көргөндө Ешканын жанында көргөндө вау деген иштерин көрүп алып, аркы беркилерин көрүп алып, Ешка менен жарышып билесиңер, Ешканы канча жолу алып койгон ошол жерде жанагынтип кетиши боюнчачы. Базар жок деген бирок ошол моментте. Шумду сезип атасыңарбы? Биз платный дорогада кетип атабыз.
110 километр. Эгерде музыка укпай жөн кете турган болсоң, какой-то бир моментке жеткиче кадимкидей кулактарың ооруп калат экен, шумдан. Немесе летний баллондордо турат. Угулуп атса керек микрофонго угут элечи, ху деген шум. Буну монтип каттуу айдап келатып, например, тормозду тепкенде машина кадимкидей мондай, как будто мондай бир жака кирип кете тургандай болуп, мындай какой-то неуверенность сезип атам да, машинадачы каттуу айдап барып тормоз тепкенде, же болбосо резко күлөнгөндө дагы машинанын күчү жетип атат, бирок могу ходовойлордун күчү жетпейт. Бир аз мындай колебания болуп атат да машинадачы. Күчү жетип атат, а ходовой мындай бир жака алып кирип кетсемби дегенде мондай какой-то бир бар экен ушундай нюанстарычы. Могу Мерстен, БМВдан отуруп жүргөн адамдар, могу аризага отурганда обязательно аны сезет да. Анан кийин жанагы Solaris'терде жүрүп, Kia Rio'да жүрүп, могу отурсаңыздар, андай нерсени мындай чувствовать эте албайсыңар, ошондой. Ошон үчүн айтат да, жанагы каждый машинеге отуруп, биз тест-драйв тартып, нарак-берак кылып, каждый машинени көрүп атабыз дейм, ошого салыштырмалуу айтып атабыз да. Жанагы басмандан алып эле айтып аткан жерим жок тургандар. А так бүт бар жогу жакшы, жылтыратып, сонун более такой современный, дубовый пластик эмес, более такой приятный пластиктер менен кылып, моторный отсекти дагы сонун кылып коюптур. Бул Cherry Arizodогу самый мындай топовый фишканы көрсөтөйүн. Бул фишка даже Mercedes жок, даже BMW-да жок, Camry K5-да да жок тургандар. Муну карап туруп, азыр бул фишканы көргөндө Mercedes-дар, BMW-шниктер дагы неудобно болуп кетет. Закрой люк. Открой люк. Открой люк. Не дедиңер? Закрой люк. Там беришке туурабы? Включи радио. Поставь. Эмнеден тартпайт да, биз парковкадабыз. Биз азыр парковкадабыз. Дагы эмнесиң? Включи дворник дейинби? Дворник иштете албаса керек. Включи дворник. Песня деп жүрөт го бул. Эмнеси бар экен иштете турган? Включи кондиционер. Ничего себе, включил кондиционер, ёпрсы ты китайский. Cherry Arizo. Что ты делаешь? Заглуши мотор деп көрсеңиз. Заглуши мотор. Заглуши мотор. Навигатор депчи. Немножко глуховатый китайский, но некоторыми справляется. Заглуши мотор. Что-то навигатор дейт, может я что-то не то говорю. Не знаю. Да, мне иштет көрсөк болушу мүмкүн. Навигатор иштейт болуш керек, э? Жок, ал деле жакшы эмес. Дагы эмнеси алды? Иштеткен алчамыз. Короче, керектүү базовый нерселерди иштетсең болот экен да, басып койлу, закрой люк, открой люк, включи кондиционер десең деле. Короче, базовый нерселер иштейт экен. Какой был шанс, какой процент, что в серой толпе увижу ее плач. Еще не урожденник, навече видишь тень, сон души не день, но был какой-то день, я бы солодом потерян, приостановилось время, среди времени молодом лечения, на меня глаза ее глядели. Бүгүн бизге могул машинени тест-драйвга берип турган Внуково Капитал таксопаркынан терең ыраазычылык тугандар. Эгерде сиздерге да ушундай машинени выкупка алам деп издеп жүргөн болсоңуздар, данный момент могул машинелер 36 айга айына 109 миңден чыгып атат. Первоначальный взнос болгону 100 миң. Комплектациясы ар кандай экен тугандар, средний, максимальный. Бир жуманын ичинде дагы 20 аризо чыгат тугандар. Телефон номерин видеонун астына жазып коем. Эгерде сиздерге дагы ушундай машина керек болсо,
Внуково Капитал таксопаркына кайрылуу бересиңер туугандар. Кеттик биз дагы тест драйвыбызды уланталы. Ты остановилась время. Сегодня мир молодой из тени, а меня глаза не видели. Менин оюмда, ичине элдерге айта турган оюм, эгерде Cherry Arizo 8 ала турган болсоңор, муну как-то надо выключить, да, мына кандай өчүрөт болду экен, мына контроль полосасын мен азыр могу нерв ойной баштады уже молчу. Мында ненужные маневры кылып атат да, не то времячы. Мында бияка тарта калайын десең, бияка тарта калып, оңула калып эле мондай машинеде какой-то мондай недопонимание, колебания создавать этет экен да. Бул бияка тартып, сен бияка тартып, короче, как будто рульду бирөө сенден мындай талашып аткандай сезилет экен жаныңда отуруп алыпчы. Это ушундай туугандар. Мен айтайын деп атам эле, шумоизоляцияны туугандар. Нагы 96 километрде кетип атам да. Эгерде каттыраак айдасаң, мотордун үнү еще сырттагы шамалдын үнү болуп 120 километрге чыкты саатына. Улода ушул. Эгерде бир 150-160 кетсең, монтип эки адам мындан отурса бир кыйкырып сүйлөшүшүнө туура келип калат экен, а? Эки адам кыйкырып сүйлөшүшүнө туура келет экен да. Ошого эмнени айтайын деп атам туугандар. Эгерде Cherry Arizo 8 алсаңар, менин оюмда машинени полностью мондайнан прям жанагындай каждый болттарына чейин чечтирип турупчу. Бир 50-60 миң кеби, же бир 100 миң кеби, ушу 2-3 кабат кылып туруп шумоизоляциядан бериш керек да. Чын, некомфортно. Мен кече күнү Внуковадан үйгө айдап келгенче эле музыка да кое албай койдум. Негеде жакшы жана дисплейлер түшпөө. Кулактарым кадимкидей ооруп кетти. Эгерде музыкаң жок болуп калып, дальняка бир 500-600 километр айдап турган болсоң, кулактарың тешилип кала тургандай эле ощущение болот да. Ата кетчи өтө жакшы. Машинеде 3 түрдүү ароматизатордун запахы бар экен. Бул могул жерге коюлат экен. Мынакей турганда. Запахтары вообще мощный экен. Прям бул жаңы ойдун. Ким алса дагы могул жерде пленкасын сыйрып, бул жака обратно салып коет. Мынакей. Мындай алып туруп. Всё. Ароматизаторлар төгөгөндө ошол жактан кайра алмаштырып коюп туруп, анан кийин мынакей туугандар азыр ароматизаторду кандай кошконун көргөзөт. Мынакей кондиционерди ылдый тарткандан кийин эле могу басат экенсиңер. 5 басып туруп, мынакей бүт по свежий природа дейт. Могу өзүнчө жанагындай муздатылган атайын кыштын немеси окшойт да, холодный запах. И могу өзүнчө эле пустыня экен, спортивный дейт. Каалаганыңарды тандап коюп коет экенсиңер. Бул ушул жактан эле печкеге айдап, каалаган запахыңарды ушул жерден алмаштырып, сону кылып, машинанын ичин ароматный кылып турат экен туугандар. Базар жок, менин мерсимде жок, мисалы үчүн. Ким мерсимде бар мындай. Майбакта эле болбосо, так мондай 4-5 миллиондук машиналарда жок да мондай ароматизатор. Туурабы? Туура. Туугандар, бул Arizo ушунчалык навороченный комплектацияда буга нелери бар. 360 камера бар, бул жагында панорама бар. Жада калса мо передний лобовойунда дагы подогрев бар экен туугандар. Өтө жакшы кышында билесиңер, Москвада Москвада эмес, Россияда өтө кыш жанагында суроо болот. Дворниктер тоңуп калып, лобойлор тоңуп калып, жанагындай болуп жүдөгөн окуялар болбойт туугандар. Лобой жаап койсоңар, сонун болуп постоянно таптаза тура берет. Машиненин ходовойуна базар жок экен туугандар. Лежачилерден, ямалардан прям зып-зып өтөт экен да. Эми под такси комфорт плюска мындан арзан, мындан комфортный, мындан комплектациясы жирный бул баада машина таппайсыңар да, сөзүн ачык эле туугандар. Ошол менен видеону аяктайлы. Эгерде видео жакса, видеого лайк басып, комментарий жаза кеткиле. Буюрса, мындан кийин дагы мындан да жакшы машиналарды көргөзгөнү аракет кылабыз туугандар. Ийгилик барыңыздарга.